саламатсыздарбы? Келечек Туракчай кооперативинин катталуучулары жана ошондой эле биздин көрүүчүлөр. Бүгүн бизде дагы да болсо сүйүнүчтүү жакшы кабар. Кандай кабар деп турсаңыздар, жакында эле биз уруксат берген болчук. Биз өзүбүздүн мүчөлөргө буйруса өз үйүн алып, ак өргөлүү болуп, сүйүнүчү кучагына батпай турган мезгили. Андыктан сиздердин көзүңөрдө, сиздердин алдыңарда эжекеге өз ак өргөсүнүн кызыл китебин колуна тапшырып койгону уруксат этиңиздер. Эжеке, ак өргөңүз кут болсун. Биздин ишибизди туура түшүнүп, биздин жумуштарга жана ошондой эле кооперативдердин акыркы болуп аткан учурларына туура эле кабыл алып, сабыр кылып, өз очередиңерди, өз кезегиңерди күтүп турганыңыздарга сиздерге чоң рахмат биринчиден. Ак өргөңүздөр кут болсун, үйүңүздөрдө жалаң гана той, жакшылыктар боло берсин. Андыктан өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, кыскача түшүндүрүп, кайсыл жактан угуп келдиңиз, кантип ишенип келип калдыңыз бизге маалымат берип кетсеңиз болот. Мен Таштанбек кызы Нурзада. Биз бул келечекти биринчи жолдошум Москвадан угганан интернеттен көрүптүр. Барып көр дегенден келген, анан башта да кичине маалыматыбыз бар болчу, туугандардан алганда. Эмне түз кылып эле келип очеркка жазылганбыз. Жакшы. Бизден буга сиздерге чейин туугандарыңыздар, тааныштарыңыздар биз аркылуу үй алышкан, Үй алып, анан сиздер ошол аркылуу ошолор алгандан көрүп, ишенип келип калдыңыздар. Анан өзүңүздөр дагы алгандан кийин уже толук кандуу ишенип отуруп калдыңыздар. Ооба, буюрса. Кубанычыбыз коюңузга батпай 2 күн болду, үйдө оформление кылып. Үйдө ушу бүгүн киребиз. Сиздер үйдү кайсыл жактан алдыңыздар? Биз Москва району Беловский айылынан алдык. Беловскийден алдыңыздар. Канча сомго келишим түздүңүздөр эле кооператив менен? Биз 25% менен 375 миң төлөгөнбүз. 1,5 миллионго. 1,5 миллионго келишим түзгөнсүздөр, жакшы. Үйдү кооператив алгандан кийин кимдин атына каттап берди ошону? Кезеге мен турганмын. Өзүмдүн эле атыма. Сиздин атыңызга эле каттап берди. Баарыбызга маалым болгондой эле биз сатуучунун үйүн алып эле биздин өзүбүздүн мүчөлөргө сразу өткөрүп беребиз үйлөрүн. Биз бул жерде өзүбүзгө алып, анан кайра убактылуу колдонгону берген деген нерсе жок бизде. Үйлөрдү өзүңүздөр карайсыздар, өзүңүздөр табасыздар. Ошол эле үйдү госрегистрдан биздин мүчөлөргө каттап беребиз. Биздин мүчөлөр полноценно ошол үйдүн кожойкеси болгондон кийин кайра бизге госнотариустан убактылуу залог коюп берет. Сиздер кезекке 1,5 миллионго тургансыздар. Баштапкы төлөм канча төлөдүңүздөр? Баштапкы төлөм 25% 375 миң төлөдүк. 375. Ой, кезегиңиздер келгенге чейин канча сомдон төлөп отуңар айына? 9 миң. 9 миңден төлөсүңөр. 9 миң. Жакшы. Үйдү канча суммага алдыңыздар? Үйдү 33гө алдык. 33гө. $33,000. Демек, өзүңүздөр кошуп алдыңар, Ооба, өзүбүз компания 1,5 миллион берди, өзүбүз дагы 1,5 миллион кошуп. Жаныңыздардан кошуп аны алдыңыздар, Кече жакында ушу Кыргызстан ичинде кооперативдердин ызычуулары болуп аткан мезгилдерде силерде кандай ойлор болду? Кандай ой пикирлер болду? Акчабызды алып кетип калсакпы, алдап кетпейби, тынч эле берген акчабызды кайра алып отуруп калсакпы деген ойлор болбодубу силерде? Бизде андай ой болгон жок. Биз ниетти жакшы койгондон кийин сабыр кылалы деп чечтик. Сабырдын түбү сары алтын экен, ошо үйлүү болуп отурабыз. Андай негатив ойлор деле келген жок. Оюбузду бузгандар деле болду, ал жак уже ишеничти эле болбойт экен, Ихсанды көрүп атасыңар деп деле айтышты. Анан жок, биз келечекке ишендик. Ишенип, сабыр кылып өтүп туруңуздар. Сабырдын түбү сары алтын болду буюрса. Жакшы. Бизде баарыбыз эле билгендей эле очередь кезек өз кезеги тургандан баштап, кезеги келген убакытка чейин ай сайын төлөм бар. Ошол кооперативдердин ызычысы болуп аткан мезгилдерде көптөрү коркуп, биз уже определенный канча бир сумманы берип койдук. Буну дагы берип, эртең акчасы жок калып отурбайлы деп коркуу сезиминен көптөр төлөбөй калды эле. Сиздерде кандай болду ай сайын төлөмдөр? Биз ай сайын эле төлөп келдик, корккон жокпуз эч. Бардыгын төлөп келдиңиздер, 1 ай калтырбай, Баарыбыздарга маалым болгондой эле, бул ошол ай сайын төлөмдүн түшүшүнө биз аябай көз карандыбыз. Себеп дегенде кооператив бул уюм, общество, объединение. Адамдар өз ыктыяры менен топтолушу, бири-биринин муктаждыгын чечип, бири-бирине жардам берген жер да кооператив. Бул жерде ошол ай сайын түшкөн акчадан
жаңы кезекке келип турам деген акчадан жана ошондой эле там алып уже жашап аткан адамдардан келген акчадан, накопительный программадан түшкөн акчадан канчалык акча көп түшкөн болсо, ошончолук көбүрөөк адамдарга үй алып берип, очередь батыраак жылат. Ошону сиздер туура түшүнүп, бир айында калтырбай, бардыгын төлөп бергениңиздерге чоң рахмат сиздерге. Андыктан биздин ошол өз кезегин күтүп жаткан биздин мүчөлөргө жана ошондой эле биздин коллективге жакшы ой, пикир, сөздөрүңүз болсо айтып кетсеңиз болот. Мен айтарым, келечекте кезекке турган мүчөлөрүнө айтат элем, сабыр кылыңыздар деп. Сабырдын түбү сар алтын экен, үйлүү болосуздар буюрса. Анан келечектин жалпы жааматына баарыңыздарга рахмат. Биз ушундай 2 жылдын ичинде мынтип үйлүү да болбойт элек. Азыр көрүп атасыздар, акча деле топтолбойт. Баарыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгилик, элдин сүйүнүчү келечеги болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат, алкышыбыз чексиз. Чоң рахмат айткан жылуу сөздөрүңүздөргө. Биз муну менен бүгүнкү съемкабызды аяктайбыз. Андыктан бизде мүчөлүккө катталып өз кезегин күтүп турган мүчөлөрүбүзгө Кудайым буйруса эртерээк ушу биз да сиздерге чалып көптөн күткөн жакшы сүйүнүчтүү кабарды жеткирип, очередиңиз келди, там карай берсеңиз болот, же уже карап койгон болсоңуз, батыраак документтерин алып келиңиз, эртерээк сиздерди да ак өргөлүү кылайлы деген жакшы сүйүнүчтүү кабарларды Кудайым бизге, сиздерге батыраак жеткиргени Кудайым бизге насип кылган болсун. Андыктан бизден алыстабай, биздин YouTube каналыбызга подписка болуп, жана ошондой эле бардык маалыматтардан артта калбаш үчүн колокольчикти басып койсоңуздар болот. Жана ошондой эле ар бириңиздер өз оюңарды, каалоо тилектериңизди комментарийга жазып кетсеңиздер болот. Бардыгын окуп, сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Андыктан барыңыздарга чоң рахмат.